Бүгүнкү күндө республиканын 72 сот имаратында 193 жараян залы бар. Анын 157си аудио, видео жазуу жана сот процесстерин жазуу үчүн керектүү жабдуулар менен жабдылып иштеп жатат. Бул ачыктыкты камсыздап, коррупция менен күрөшүү багытындагы иштер. Реформанын алкагында жүзөгө ашып жаткан жумуштардын бир бөлүгү. Сиздердин дагы колдооңуздар керек, сиздер дагы. Сот реформасы уланып жатканын айткан Замирбек Базарбеков ал жыйынтыкталгандан кийин гана соттор көз карандысыздыкка жетти деп айтсак болот деди. Реформанын алкагында санариптештирүү менен катар соттордун айлыгы көбөйдү. Бул судьялардын көз карандысыз болушун камсыздайт. Мындай кадамдар Сингапур жана башка мамлекеттерде жакшы жыйынтык берген. Соттор жогорку бир деңгээлде көз карандысызга жеттик десек, анда биз жаңылышкан болобуз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул карапайым эл арасында же болбосо коомчулук тарабынан ар кандай сөздөр айтылып атат, ушу соттор көз карандысызга жете элек депчи. Мен деле ага кошулат элем. Ал кошулган себебим соттор көз карандысыздыкка толук жетти деп, мына сот реформасынын жыйынтыгы менен анан айтсак туура болот го деген ойдомун. Азырынча биз ошол соттун көз карандысыздыгына жетиш үчүн жанагы коомчулук тарабынан, мамлекет тарабынан талап кылынган соттук реформаны алдыга жүргүзүштүн аракетин кылып жатабыз. Замирбек Базарбеков судьяларды ротациялоонун натыйжаларына токтолуп, бул кадамда оң таасир бергенин, мыйзамсыз чечим кабыл алган 8 судья соттор кеңешинин чечими менен жумуштан четтетилгенин билдирди. Айрымдар ар кандай жазаларды алган. Эми алардын кайра жумушка орношуу жагы татаал болот деген жогорку соттун төрагасы ротация мурда калыптанып калган жоруктарды жоюуда жыйынтык бергенин билдирди. Базарбеков соттордун арасында коррупция менен күрөш тынымсыз уланып жатканын белгиледи. Жана 8 киши ал өз каалоолору менен кеткен эмес. Алардын көпчүлүгүн ушул соттор кеңеш тарабынан кетти буларчы. Соттор кеңеш тарабынан кетти. Анан алар экинчи кайра сот болуп келиши өтө кыйын болбой калат. Соттордун арасында коррупция менен күрөш улантылып жатат. Мен ошон үчүн баягыда ушул бир өзүмдүн маалыматымды ачык эле айтпадымбы? Мыйзамдын чегинде ушул соттордун арасында коррупция менен күрөштү тынымсыз улантышыбыз керек депчи. Эми мурдага караганда соттор деле кичине эсине келди окшойт. Камалгандар да болуп атат. Анын арасында эркеги да бар, аялы да бар биздин кесиптештердин. Кичинекей балдары бардар дагы мына азыр камакта отурушат. Замирбек Базарбеков коомчулукта резонанс жараткан кулак мурду кесилген Асель Ногойбаевага байланыштуу ишке да учкай токтолуп, эмне себептен судьялар мурдагы жолдошуна каршы арыз менен кайрылганына карабай, айыпталуучуга карата пробация колдонуп кое бергени жана башка чечимдер боюнча түшүндүрүп өттү. Учурда бул иш боюнча айыпталуучу 8 жылга эркинен ажыратылган. Мурда дагы ошо жабырлануучу тарабынан ошол жолдошун соттолуп кеткен адамды аяп ишти кыскарттырып койгон экен. Кийинкисинде болсо биз ошол соттун үстүнөн текшерип чыгып, ал өзүнүн ушул эл алдында, коомчулук алдында соттордун аброюна шек келтирбейин деп өз каалоосу менен өзүнүн жазасын өзү чектеп, мыйзамда көрсөтүлсө дагы ал жумуштан кетти. Ал эми биздин мыйзам чыгаруу парламентибиз ошол окуя болгондон кийин тез аранын ичинде карап чыгышып, ал мыйзамга өзгөртүү киргизип, мындан ары ушундай зордуктоо иштери боюнча пробация колдонулбасын деп мыйзамды кабыл алышты. Жогорку соттун төрагасы журналисттердин мындан тышкаркы суроолоруна да жооп берди. Кошумчалай кетсек, былтыр 200дөн ашык киши акталган. Кылмыш жаза иштери боюнча 2023-жылы мамлекеттин эсебине 965 миллион сомго жакын каражат өндүрүлгөн. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.